жашылап билеп, андан кийин сабакка салып. Гулира Жыргалбекова айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүүнүн технологиясы адистиги боюнча билим алгандыктан өтүлгөн сабак практика менен айкалышып, пельмен даярдоо үчүн жуурулган камырды илеп бир этке келтирүүдө тамактын даамдуу жана талапка ылайык болушу үчүн анын технологиясын туура аткаруу зарыл. Мисалы үйдө ар кандай эле өзүбүздүн болжолдуу түрдө жаза беребиз, мисалы камырларгачы. Ал эми бул жактан полный вестери менен чогуу жазайбыз да, веске тартып камырды дагы и фаршты дагы веске тартабыз. Каждый май, эт, пияздан бери веске тартып жазайбыз. Камырга жумуртка кошушубуз керек, 2 литр суу кош керек, мисалы 5 килограмм унга 2 литр суу жана 3 жумуртка кошулуп жуурулат. Бул тажрыйба борборунда этти кайра иштетүүгө карата бардык шарттар түзүлүп, заманбап жабдуулар менен камсыздалган, студенттердин колунан жазылган азыктар сатыкка чыгып, окуу жай киреше табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Котлетке, фрикадельке, пельменге сертификаттарыбызды алганбыз. Бул эсле котлет, фрикаделькелерге буйрутмалар түшүп калса, буйрутмалар аркылуу иштей беребиз. Азырынча университеттин ичинде эле сатып атабыз, келечекте буюрса рыноктогу магазиндерге таратуу планыбызда бар. Жумуш ордунан окутууда ушундай полуфабрикаттарды өндүрүү менен студенттерди үйрөтүп да катабыз, анан киреше табуу булагы да болуп атат. Кийин өзүбүздү өзүбүз каржылоо жагына дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз түзүлүп атат. Сатып алды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин агрардык техникалык экономикалык колледжинде жалпы 10 адистик боюнча 600 студент билим алууда. Окуу жайдын материалдык техникалык базасын жакшыртууга карата Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 84 миллион сом бөлүнгөн. Ага имарат оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, керектүү заманбап жабдуулар менен камсыздалып, билим сапатын жакшыртууга бардык шарттар түзүлгөн. Агрардык бактарда ветеринария, эколог, технологдорду чыгарабыз, техниктарда энергетиктерди, дорожниктерди жана программисттер чыгарабыз. Экономика тармагынан болсо каржы адистиктерден, налог адистиктердин жана букчот адистиктерин чыгарабыз. Студенттерди теория багытына эле окута албай эле азыркы жумуш ордунда иштетүү багыттарында окутуп атабыз. Бул деген мисалы жөнөкөй эле мисал келтирсек, илгери баягы 36 саат теориялык 18 саат практикалык болсо, азыр тескерисинче 36 саатты теория иштеринде и 18 саатта теория иштен 36 саатты практика жүзүндө көрсөтүп атат, жумуш ордунда иштетип. Өлкө боюнча 145 кесиптик билим берген окуу жай бар. Булардын ичинен 8 окуу жайда алдыңкы тажрыйба борборлору уюштурулган. Алардын бири Теңир Тоо жергесинде орун алган окуу жайда билим сапатын арттырууда бардык шарттар камсыздалган. Программалардын өзгөчөлүгү булар компетенттүүлүктүн негизинде түзүлгөн программалар. Бул программалар сунушталганда жумушчу орунда окутуусу кеңири пайдаланып жатат. Анын ичинде практика, дуалдык окутуу жана башка ыкмалар бар. Мындан тышкары кеңири санарип ыкмаларды колдонуп жатабыз. Ошол санарип ыкмаларды колдонуш үчүн ушул алдыңкы тажрыйба борбору долбоор тарабынан толук кандуу санарип шаймандар менен камсыздалды. Нарындагы агрардык техникалык экономикалык колледжинде пресс-тур өткөрүлүп, ага борбор калаардан келген массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышып, окуу жайдын иш жагдайы менен таанышып, ветеринария, энергетика, айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү багытында практикалык өнүмдөргө күбө болушту. Башкы максат алыскы Теңир Тоо аймагындагы алдыңкы окуу жайдын ишмердүүлүгүн өлкөгө таанытуу болуп саналат. Чапара Садыкказиева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.